жаңы мындай продукт киргизгенбиз да, скоринг деп коет да. То есть биз жанакы азыркы убакта айтып атпайлыбы, биздин бюро менен 240тан ашык финансылык кредиттик уюмдар иштешет да. Ошо бүт информацияны биз топтоп, ар бир кардарларга биз мындай скоринг менен мындай балл чыгарабыз да негизи. Анан азыр көп финансылык кредиттик уюмдар ошо биздин скоринг деген баллды алып атышат да. Ошондо ал кандай пайда келтирет да? Негизи жанакы айтып кеткендей, азыркы убакта финансылык кредиттик уюмдар ар бир кардарды анализ кылышат да. Финансылык жагынанчы кредитти кайсы убакта төлөйт, канча кирешеси бар, канча расходтору дегендей. А биз жана скоринг эметкенде ошо анализди кыскартат да. Финансылык кредит. Биз скорингди алып эле, бизде айтып атпайлы, чоң база бар да, ошонун баардыгын биз өзүбүз анализ кылып, балл чыгарабыз да. Бул киши мындай жакшы төлөп келген, бул мындай эме деп, ошол скорингди финансылык кредиттер уюмдар алып алышып, ошонун негизинде тез чечим чыгарышат да, кредит беребизби же бербейбиз депчи. Ошондой жаңылыктар бар да.